бүгүнкү биздин студиябыз дегеле сулуулук, мындайча айтканда атмосферага ээ болду. Эмне себептен? Анткени бүгүнкү биздин студиябызда чырайлуу айымдарыбыз отурат. Лазат Нуркожоева бүгүнкү биздин студиябызда 2020-жылдын Кыргызстан мисс наамына ээ болгон жана 2016-жылдын топ модель Бишкек наамына ээ болгон жана Лазаттын жанында Алтынай Ботоярова мисс Бишкек, алтын тажынын эси, мини мисс Fashion KG 2010, Татына 2013, Miss Fashion KG 2014. Кутмантаңыздар менен, урматтуу биздин чырайлуу айымдарыбыз. Дегеле маанайыңыздар кандай? Жакшы. Эртең менен эң сулуу айымдарыбыз таңын эмнеден башташат, Лазат? Бүгүнкү таңыбыз макияждан башталды. Сөз түрдө сулуулук салонго баруу десек болот. Алтынай? Макияждан башталды эртең менен. Эртең менен туруп эле сөз түрдө эфирге сулуу болуп келейин деп таңыңыздар макияждан башталды. Эң сонун биринчи кезекте сиздердин сулуулук, мындайча айтканда, ошол эле иш-чараңар жакында болуп өттү, 1,5 ай гана өтүптүр. Биринчи кезекте сиздерди куттуктайбыз. Сиздерди ушул сүрөттөрдөн, видеолордон эле көргөндөн жакындан мындан дагы сулуу экенсиздер. Ошондуктан сиздерге келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биринчи эле суроо, албетте келиңиздер биздин телекөрүүчүлөр менен тааныштырып кетүү үчүн өзүңүздөр тууралуу кичине кыскача маалымат берип кетиңиздерчи. Алтынай, сизден баштайлы. Менин атым Алтынай, жашым 16да. ТСА колледжинде биринчи курсунда окуйм. Бош убактымда моделинг менен алектешем. Лазат? Мен 20 жаштамын. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын 2-курсунун студентимин. Бош убактымда спорт менен машыгам жана моделинг. Эң сонун, мен эмнегедир элестете албай жатам. 20 эле жашта экенсиздер, Алтынай 16 жашта, мен билишим боюнча. Ушул эч өзүңүздөрдүн, мындайча айтканда, жаш курагыңарга карабастан сөз түрдө ушундай эң сонун наамдарга ээ болуп турсуздар. Жана буга чейин айтып кеткендей эле 1,5 эле ай өтүптүр. Сиздер Мисс Бишкек наамына, Мисс Кыргызстан наамына болгондо кандай сезимдерге ээ болдуңуздар жана дароо эле мен мисс болдум деген ойлор келдиби аң сезимде? Лазат? Жок. Кандай сезимдер болду? Сөз менен жеткизип айта албаган сезимдер болду, бирок аны ошол жактан көрсөтө алган жокпуз. Анткени биз эртеден бери репетиция кылып, вообще даже эмоция неме көрсөткөнгө алыбызда калбай калган болчу. Ал эми эртеси күнү эле дагы туруп алып мен мисс болдумбу деп ойлондум. Эч ишенбей. Алтынай, сиздин тажрыйбаңыздачы Мисс Бишкек болгондо? Мен ишене алган жокмун, чынын айтсам. 16 жашта Мисс Бишкек болуш үчүн мага көп нерсе айта алам. Бул мен үчүн сөз менен мен да айта албайм. Ишене алган жокмун, ошол жерден илягым да келип кетти. Айтып кеткендей атама арнадым бул Мисс Бишкек болгонумду. Атама арнайм. Сизге чоң ыраазычылык. Жана эмне себептен бул суроону узаттым? Анткени бир эле ошол секундта Мисс Бишкек, Мисс Кыргызстан наамына ээ болуп калдыңыздар. Дароо эле айта турган учурда бирок ага чейин ондогон кыйынчылыктар болду. Лазат, сиз айтып кеткендей, эртеден кечкече биз репетицияларды кылдык, даярдык иштерди көргөздүк деп. Ага чейин даярдык иш бир күн болгон жок да. Канча ай болду, канча убакыт болду, канча деген күчтөрүңүздөрдү салдыңыздар? Айта кетиңизчи. Августтан баштап эле кастинг болуп баштаган. Сентябрда уже конкурс башталды. 3 ай даярдандык. 3 ай? Ооба. 3 ай. Бул кандайдыр бир бөлүмдөргө бөлүндү? Ооба, полуфинал болду ошо декабрдын башында. Ал жакта 80 кыз катышкан, 80 кыздын ичинен 45 кыз финалга өттү. Финал болсо 1 айдан кийин декабрдын аягында ошо жаңы жылга жакын 33 кыз менен өттү дагы. Эң сонун. Алтынай, моралдык жана физикалык жагынан канчалык кыйын болду? Мен үчүн талант даярдаш кичине кыйын болду. Кавказский бийлегеним, эркек болуп бийледим. Кызыктуу. Буттарым шишиди, бирок кандай десем, жеңиш оңой менен келбейт деп айтым келет. Эң сонун.
ата кыйынчылык деле болгон жок. Лазат, сиздин талантыңыз боюнча сиз спорт менен машыгам деп айта кеттиңиз, баарына белгилүү болгондой эле таэквондо менен машыгасыз. Социалдык тармактарда өзүңүздүн баракчаңызда айта кеттерсеңиз, мен биринчиден өзгөчөлүк кошоюн деп, ошол бир эле талантта 3 багытты кошоюн дедим деп. Кайсыл эмнеден жаралды бул? Мен мурдатан 2016-жылдан бери көрүп жүргөндөн кийин талант болгондо ар бир адам бир эле талантын көрсөтөт да. Мен ошол 3 минутада 3 талантымды кошконго аракет кылдым. Көйнөктөрдү да өзүбүз тиктик. Мне кажется, получилось. Эң сонун албетте, анткени жыйынтык мыкты ушундай наамдарга алып келди деп айта алабыз. Эмесе биздин телекөрүүчүлөргө кайталап кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда Кыргызстандын эң сулуу айымдары Лазат Нуркожоева жана Алтынай Ботоярова буга чейин өздөрүнүн мындайча айтканда сынакка катышууга чейин атайын визитка деп атап коюшат. Ошол нерсени өзү тууралуу айтып берүүдө ошол видеого азыркы учурда Алтынай Ботоярованын өзүнүн тааныштыруу видеосуна назар салсак болот. Алатоосу бийик, ак калпактуу кыргыздын Алтынай аттуу кызымын. Кичинекей кезимден баштап сынактарга катышып баштагам. 5 жашымда мен эмес Кыргызстан титулун утуп алгам. Украинада болуп өткөн дүйнөлүк конкурсунда биринчи вице-мисс мира ээси болгом. Жана дагы көптөгөн сынактардын жеңүүчүсүмүн. Ар бир жеңиш талпаган зор эмгекти талап кылат. Сулуулук дүйнөнү сактап келет. Келечекте кыргыз элинин улуулугун, сулуулугун даңазалагым келет. Кыргыз элинин атактуу айымдарындай болуп, кыргыздын каада салтын, тазалыгын, аруулугун бүт дүйнөгө тааныткым келет. Билимдүү миңди жыгат, билимсиз бирди жыгат дегендей, терең билим алууга аракет кылам. Досторум, курбуларым дайыма мени колдоп турушат. Бардык адамзат билгендей, ден соолук бардык ийгиликтердин башааты. Мен лыжа жана сноуборд тепкенди жакшы көрөм. Мен сүйүктүү жаныбарым жылкы. Жылкы адамдын канаты дешет. Ат сыйлаган жок калбайт. Менин бакытым, байлыгым, бул менин үй бүлөм. Быйыл шум ажал дүйнөнү каптаган вирустан атамдан айрылдык. Ар дайым мен атамдын колдоосун сезем. Мындан кийин жашоомдо бардык ийгиликтерди атама арнайм. Бул сынактан көп тарбия алдым. Рыскүл эжекеге рахмат айтам. Ар бир катышуучу жеңишке татыктуу деп ойлойм. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Алтынай, аябай эмоционалдуу видео болуптур. Айта кетиңизчи, ушул видеолорду жаратууда бардык эле кыздар өз операторлорун тандашты же болбосо ошол эле компаниядан, соолук компаниянан атайын операторлор бөлүнүп чыктыбы? Кыздарга бизге операторлор берилген. Кааласа өзү тартат же кааласа ушул оператор менен тартат. Менин видеомду байкем жасап берди. 2 күн тарттык. Ошо. Жакшы. Лазат, сиздин тажрыйбаңызды алдыда албетте сиздин дагы видеоңузду көрүп алабыз. Бирок деги эле ушул сулуулук компаниянын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар айта кетиңиздерчи? Албетте ушул операторлордон берүүдөн тышкары дагы балким кийим кечелер, балким ошол эле макияж же дагы бир нече мындай айтканда пункттар барбы? Бул конкурска кирип атканда биз контракт менен кирдик. Бул конкурстун ичинде взнос төлөп, ичинде бардык операторлук услугалар, фотосессиялар, макияж бардыгы ичинде болду. Ичинде көйнөктөр дагы? Көйнөктөр дагы. Финалга эле өзүбүз таптык, калган баары өзү. Калган баары өзү. Жакшы, анда эмесе жакшы эле мындайча айтканда шарттар түзүлүп бериптир. Жана ошол шарттардын эрежесинде бардыгы бир эрежеде болду. Ооба, баарыбыздыкы окшош. Мисалы, видеовизиткадагы баарыбыздыкы 1 минутадан ашпаш керек, 1,5 минут. 1,5 минуттан ашпаш керек. Эң сонун. Учурда деги эле дүйнө жүзүндө албетте сулуулук дегенде бул ар кандай стандарттарга ээ болушу мүмкүн. Албетте бул сырткы келбет, ички дагы мындайча айтканда сулуулук деп айтсак болот. Сиздердин оюңуздар боюнча сулуу айым кандай сапаттарга ээ болуу керек, Лазат? Сулуу айым бул биринчиден өзүнүн келбети менен эмес, ички дүйнөсү менен сулуу болуш керек. Ал эми келбети тууралуу айтканда, бул өзүн өзү алып жүрө билген, токтоо, сылык сүйлөгөн.
Эң сонун Алтынай? Мен да Лазатка кошулам. Айым биринчиден ички дүйнөсү сулуу болуш керек деп ойлойм. Ички дүйнөсү сулуу болсо, келбет да сулуу болот деп айта алам. Сулуулук сүйлөгөндөн, баскандан көрүп койсо болот деп ойлойм. Эң сонун, рахмат. Биз болсо дагы бир биздин сулуу айымыбыздын видеосун көрө алалы, эмесе Лазаттын видеосуна назар салалы. Мен Лазат Нуркожоева. Негизинен баары сулуу кыргыз кыздын көкүмүнөн уурдап алган ай жылдыздын даңазалайт кыргыз кызы улуулукту, адам дагы ички дүйнө сулуулукту. Табиатынын сулуулугу жомокко айланган, дүйнө жүзү суктанган кыргыз элинин эркек кызымын. Мекеним менин Кыргызстан, асман тиреген тоолорго, дүйнөдө теңдеши жок табиатка, бийик мөңгүлөргө, тунук жана кооз көлдөргө бай өлкө. Ушундай өлкөнүн калыптанып калганына себепчи болгон улуу инсандарга терең таазим. Кыргыз элин кыйын күндөрдө көздүн карегиндей сактаган Алай ханышасы, Курманжан эне, Каныкейде акылдуулар, Айчүрөктөй сулуулар, Жаңыл Мырзада айбаттуу инсандар кылган зор эмгеги мага да алдыга умтулууга дем күч берет. Мен Нуркожоева Лазат, адам өтсө сөзү калат артында, жакшатагы жашай берет калкында демекчи. Мен дагы кыргыз элимдин керегине жарап, туубузду бийик көтөрүп, бүткүл дүйнөгө кыргыз элинин желегин желбиретүү менин максатым. Эмесе дагы бир жолу айтылып кетели, бүгүнкү биздин студиябызда 2020-жылдын Мисс Кыргызстан наамына ээ болгон топ модель Бишкек 2016-жылы Лазат Нуркожоева жана Алтынай Ботоярова Мисс Бишкек алтын таажынын ээси Mini Miss Fashion KG 2020, Татына 2013, Miss Fashion KG 2014. Карасаңыздар, сиздердин наамыңыздарды азыркы учурда окуп жатамын. Жана Мисс Кыргызстан, Мисс Бишкек наамына ээ болуу үчүн кандай гана ушул сынактарга катышкан эмессиңердер. Сөз түрдө айта кетиңиздерчи, бул жөн гана ошол эле мисал келтирсек, Мисс Кыргызстан иш-чарасына даярдыктан тышкары бул башка сынактарда да катышуу экен. Бул тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кетиңиздерчи, Лазат. 2016-жылы мен кастинг көрүп калып, ошондо биринчи жолу катышкам Мисс Бишкек 2016-сынагына. Ал жака топ 10-ке кирип, топ модель Бишкек наамын утуп алгам. Ошондо өзүмө бир максат койгом да, бир конкурска келип, мен сөзсүз утушум керек деп. Бирок именно ошол 2020-жылы келем деп ойлогон эмесмин. Алтынай? Мен 5 жашыман бери 5 жашыңыздан бери катышып келе жатасыз. Биринчи жолу 5,5 жашымда оттум Mini Miss Fashion'ды. 5 жашыман бери ушул моделинг жакта сынактарга катышып жүрөм. Быйыл Мисс Кыргызстан катышканым Инстаграмдан көрүп калдым. Айта кетсем, жамандыктын артынан жакшылык келет деп келдим. Ошол. Рахмат. Эмесе биз дагы сөз түрдө телекөрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, сиздерде дагы эгерде кызыктуу суроолор болсо 0508 400 100 номерине жазсаңыздар болот. Жана сиздердин жакын адамыңыздар катышууга кандай, мындайча айтканда, колдоо жүргүзүштү же болбосо негативдүү эмоцияларды жүргүзүштү? Анткени учурда көпчүлүк адамдар эмнегедир айта кетишет, ушул модель болуп мистерде катышкан эмне кыласың деген дагы учурлар болуп калышы мүмкүн. Сиздердин практикаңыздарда кандай болду, Лазат? Мисалы, адам өзү жаккан нерсени кылыш керек да. Мага бул жагат. Моделинг менен иштеген жагат мага. Колдогон туугандарым болсо, биринчи жылы катышканда 2016-жылы атам каршы болгон, жок катышпайсың деген. Бирок ага айтпай эле катыша бергем, анан финалга өткөндөн кийин айтканбыз да. Мунусунда уже папам билип калды да.
макул деп неме берип турду, поддержка берип турду. Колдоо берди. Алтынай, сиздин практикаңызда? 5 жашыман бери апам колдоп келет. Туугандарым мени келип колдошту. Биз эфирибизди улантуудабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда Азат Нуркожоева 2020-жылдын мисс Кыргызстаны жана Алтынай Ботоярова 2020-жылдын мисс Бишкек наамына ээ болгон. Эң эле сулуу айымдар деп жөн айтпай турам, анткени албетте мындай наамга жетүү дагы өзүнчө кыйынчылыктар дагы түзүлөт экен. Жана учурда сиздер наамга ээ болдуңуздар, кайсыл жакка жолдомо ала аласыздар? Кыргызстанды башка өлкөдө албетте желең-желбиретип келүүгө. Азат? Азырынча билине элек кайсы өлкөгө барарыбызды, бирок мен мисс Вселенныйга барам, Алтынай мисс Мирага барат. Мисс Мирага. Ооба. А конкурстар болсо кышында өткөрүлөт, ноябрь айында. Кышында, ноябрь айында дагы даярдыкка убакыт бар экен. Жакшы. Азыр келиңиздер. Сиздердин ой пикириңиздерди уккум келип жатат. Сиздердин катталуучуларыңарга, телекөрүүчүлөргө сиздер наамга ээ болдуңуздар. Эртеси күнү албетте мен балким айтып айткан эмессиздер, бирок эң сулуу айымдардын бири болуп койгондуңуздар. Ушул сезимдер келгенде албетте сөз түрдө телефонуңду алып, уюлдук телефонун, социалдык тармактарды карап, медиа порталдарды карап, албетте телевидениени карап, жаңылыктарды уктуңуздар. Жана ошол жаңылыктарды окууда кандай катталуучулар, ушунда кандай комментарийлер келди? Негативдүү болушу дагы мүмкүн, хейтерлер дагы келиши мүмкүн. Ушул комментарийлерге сиздин мындайча айтканда реакцияңар бирим келип жатат, Азат? Мисалы, мен утканда, эгер бул жакта СМИ большой роль ойнойт экен, чоң роль ойнойт экен. Анткени элге уже жеткизгенде Садыр Жапаровдун карындашы, племянницасы деп баштагандан кийин эле хейт көп болуп кетти. Хейтерлер көбөйүп кетти. А эгер мындай жөн эле Нуркожоева Азат мисс Кыргызстан болду десе, анча деле таанымал болмок эмесмин, анча деле хайп болмок эмес. Ошондой. Ушул комментарийлерге сиз эч кандай таасир эткен жок? Жок, ошол сүрөттөр чыгып, СМИлер жүктөгөн сайын бүт комментарийлерди башында окуп турдум. Мага ийгилик каалгандар да болду, жана ыйлаттырган комментарийлер болду? Жок. Болгон жок. Биринчисинде аябында капа болдум. Андан кийин уже көндүм. Сиздин оюңуз боюнча бул маалымат каражаттардын күнөөсү болуп калдыбы? Туура эмес балким маалыматты тараткандыктан. Же болбосо сиз аларга ыраазычылык билдиресизби? Балким ушул жаңылыктан кийин мындан дагы белгилүү болуп кеттим деп. Эки тараптан тең караса болот. Эки тараптан. Алтынай, сиздин тажрыйбаңызда кандай болду? Хейтерлер болду. Бирок мен буга маани бурбайм. Мени хейтерлер күчтүүрөөк кылат. Бирок көбүнчө положительный жазды да, комментарий. Карындашым, куттуктайм деп. Мен хейтерлерге маани бурбайм. Маани бербейсиздер. Жакшы. Учурда эгерде сиздер мисс ошол эле дүйнөлүк мисс Мира, ошол эле мисс Вселенная деп айтып кеттиңиздер, барып калсаңыздар, албетте эрежелер дагы бир башкача болушу мүмкүн. Мисс Бикиниге өтсөк, сиздердин жакын адамыңыздар мисс Бикиниге катышууга же болбосо ошол эле мисс Мирада албетте бикини менен чыгуу эрежеси бар. Ошол багытта сиздердин жакын адамыңыздар колдойт беле? Мисалы, менин жакын адам эмес, мен өзүм деле каршымын андай. Каршысыз? Ооба. Бирок придется. Вынуждена будем. Бирок болуп чыгыш керек. Алтынай, сизчи? Лазат айткандай, мен эле каршымын. Кыргыздарга бул уят деп айта алам, бикини басканы. Бирок Кыргызстанды башка өлкөлөргө көрсөткүбүз келет. Ошондуктан по-любому
вынужденныймын. Чыгыш керек болуп калат десек болот. Анткени бул дагы бир негизги эрежелердин бири болуп саналат. Жана балким катталуучулар дагы көбөйүп калар хейтерлердин жардамы менен, ким билет. Эмесе биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Алтынай Бутаярова жана Лазат Нуркожоева. Учурда Лазат Нуркожоева Мисс Кыргызстан наамына ээ болду жана ушул көз илмебизди, ушул окуяны дагы бир жолу кайталап биз чогуу көрүп кетели. Гран-при нашего вечера. Победительницы конкурса «Мисс Кыргызстан» 2020 года становится кто? Нуркожоева Лазат! Азыр Лазаттын ушул көз карашынан байкап турам да, уттумбу, уткан жокмунбу, ыйласамбы, жыргасамбы деген сезимдер болуп тур, Ооба. Жакшы. Ушул конкурска кайрадан кайтып келсек, конкуренция тууралуу айта кетиңиздерчи. Айымдардын арасында, айымдар айтып коет эмеспи, айымдардын арасында көп деле достук боло бербейт депчи. Ушул конкурстарда кандай конкуренцияларга туш болдуңуздар? Анткени көпчүлүк ушул мисс конкурстарына катышкан мисстер айта кетишет. Мен бирөө ушул шиш такамды алып кетти, бирөө мен кремимди алып кетти, макияжды жасап жаткан учурда бирөө башка бир түстү салып коюптур деген учурлар болгон жокпу силерде? Жок, биз деген сентябрдан бери чогуу жүрүм. Бизде ар бир жекшемби сайын съемка болот дагы. Ошондо биз кыздар менен еще жакшы сүйлөшүп, баарыбыз уже как бир тууган эже сиңдидей болуп калдык. Даже Караколго барып 3 күн жатып келдик, конуп. Ошол жакта съемка болду. Бизде андай конкуренция болгон жок. Биз наоборот бири-бирибизге жардам берип, мисалы мен дефилем менен башка кыздарга жардам бердим да. Жакшы, колдоо түзүлүптүр эң сонун албетте. Жана конкурстарда көпчүлүк белгилүү болгондой эле ар кандай учурлар болот. Ошол эле кийимиңди жоготуп алуу, же болбосо дагы башка нерселерди унутуп калуу, башка жака коюп башка жерге кетип калуу деген учурларда айымдар дагы паникага аябай чуу салдырып кетишет өздөрүн дагы. Алтынай, кандай учурлар болду сиздин тажрыйбаңызда? Полуфиналда биз бийлеп кара көйнөктөрдү кийиш керек болчубуз. Ошол жерден замочким сынып калды. Кара көйнөктө. Ал кайсыл жерде эле, арт жагыңызда беле же? Арт жагымда болчу. Паника, эмне кыларымды билбейм. Эптеп булавка алып жаптым. Ушундай учурларда мындай өзүңдү кармалбай экенсиң, эмне кыларыңды билбей. Ошондой учур болду. Кызыктуу болуп атат. Ал төйнөгүчтү каяктан таптыңыз? Биз конкурстарга келгенде обязательно төйнөгүч, ийне жип алып келебиз. Ким билет эмне болуп калат мүмкүн. Ооба. Жакшы, Лазат. Менде андай болгон жок. Бизге болгону бир образдан экинчи образга кийингенге 1 эле минута бар да. Ошого жетишибиз керек. Жана биз деген номер менен чыгабыз да. Биринчи кыз чыгып баратканда эле уже паника башталат да. Эгер мен 5-чи болсом, уже биринчи кыз баштаганда эле уже жетишим керек дегенчи. Акыркы калган кыздарго алар жетишет, анткени биз чыкканча алар кийингенге успеть этет. Убакыты бар десек болот. Башка ошол кыздарда кандай учурлар болду? Кандай көйгөйлөр жаралды? Бир кыз бар болчу, ал
туфлисин башка тиги аркы четке коюп, берки жактан келип кыйкырып издеп атыптыр. Ким мурдап кетти деп. Жок, кана менин каблуктарым депчи. Анан барып жакшыраак карабайсыңбы десек, издеп жүргөн, анан бир кезде келиптир, тияка чечип келиптир менде. Өзү күлүп кетиптир да. Жакшы. Жана айта кетиңиздерчи, конкурс сиздердин жашооңуздарды канчалык өзгөрттү Азат? Менин жашоомду 2016-жылы эле өзгөрткөн. 2016-жылдан бери конкурска катышкандан кийин мени фотосессияларга, показдарга чакырып жүрдү. Ошол эле атактуу дизайнерлер Банаба, Замира эженин показдарына көп чыктым. Телек. Ал эми азыр болсо, Мисс Кыргызстан болгондон кийин сразу эле съемкалар башталды, бирок кандай съемка эмес, интервьюлар. Недавно болсо клипке тартылдым. Буюрса дагы алдыда клиптер бар. Алтынай? Эжелеримди таптым. Бир ай мурун Мисс Европа сынагына чакырды. Лика Бьюти бардын жүзү болдум, алтын тажыны алдым. Ошол. Өзүңүз менен чогуу тажыңызды алып кеттирсе, эгерде мен мүмкүн болсо мен да кармап байкап көрөйүн. Алтын дегениңиз чын эле алтынбы деп сурагым келип жатат. Чын эле алтын. Алтын тажы деп жөн бекеринен айтылбайт экен. Карасаңыздар да ушул тажыга ээ болуу үчүн эмне деген кыйынчылыктарга кыздар туш болушат жана өз убактын, өз күчүн моралдык, физикалык жактаган да бөлүшүп, албетте ушул тажы үчүн ат салышат экен. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз жана биз болсо өз маегибизди бир нече убакыттардан кийин улантабыз. Азыр болсо сиздер үчүн бир аз тыныгуу. Эмесе биз өз эфирибизди улантуудабыз. Лазат, сизге суроо узаткым келип жатат. Мисс Кыргызстан наамына ээ болдуңуз жана ондогон мындайча айтканда жакшы, жаман комментарийлерге ээ болдуңуз. Жана биздин балким сыналгыбыздын астында кичинекей кыздар бар. Мен дагы сулуулук ушундай иш чарасында эң сулуу айым болгум келет, Мисс Кыргызстан болгум келет деген айымдарга өз кеңешиңизди берип кетиңизчи. Жана деги эле Мисс Кыргызстан сынагына мындайча айтканда катышуу керекпи? Мага конкурстан кийин Инстаграмдан да көп жазышты. Кантип катышсак болот, мен дагы сиздей болгум келет депчи. Мен ага аябай кубандым, мендей болгусу келгендерге. Мисс Кыргызстанга катышуу, Мисс Кыргызстан эмес, жеке эле сулуулук сынактары эмес, бүт жерден өзүңдү сынап көрүшүң керек. Бир жерден болбосоң, бир жерден өзүңдү табасың. Бул баарына опытка боло берет да, опыт боло берет. Ал эми мендей мисс болгусу келгендерге диванда отуруп алып эле мен мисс болгум келет деп отурган болбойт. Аракет кылыш керек, аракетке берекет дегендей. Сен кыймылдасаң өзү акырындык менен келет. Сиз сунушташпы Алтынай? Кандай десем, ар бир жеңиш талпаган эмгекти талап кылат. Эмнелерин айта албайм. Бизге кел эле кастингке, биз жардам беребиз болушунча. Балким конкурстан кийин кандайдыр бир башка сапаттарга ээ болдуңуздар? Көп тарбия алдым, чынын айтсам. Көп кыздар болгондун ичинен жакшы ар бир кыз менен мамиле түзүштү үйрөндүм. Жакшы. Жана буга чейин айта кетиңиздерчи, сынакка катышууга чейин сиздер кандайдыр бир хореография же болбосо азыркы учурда модель агентстволор аябай көп ачылып кетти, аларга катышкан эмессиңер, барган эмессиңер? Жок, эми бардык эле кыздар кичинекей кезинде бийге барган болуш керек. Ошондой эле бийге баргам. 2016-жылы катышканда ошондой эле дефилеге үйрөнүп кеткен. Бул өзгөчө тартипти да алып келиптир десек болот. Эмесе, урматтуу айымдар, биздин эфирибиздин аяктаганына бир аз убакыт калды. Ушул маегибиз ушунчалык учкан куштай бат өтүп кетти. Сиздерге биринчи кезекте ыраазычылык билдиребиз. Умтула турган бардык пландарыңыздар, бардык каалоо тилектериңиздердин баары орундалсын биринчи кезекте. Экинчи кезекте өз мындайча айтканда графигиңиздерге карабастан биздин эфирибизге келип
берип баардык суроолорго жооп узатканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Алдыда албан ийгиликтерди каалайбыз жана балким кыргыз элибизге айта турчу сөздөрүңүздөр бар, каалоо тилектериңиздер бар. Албетте айта кетсеңиздер болот. Азат, сизден баштайлы. Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирип кетебиз. Өзүңүздөрдүн каналыңыздар өркүндөй өсүп берсин. Рахмат. Тере көрүүчүлөр көп болсун. Ал эми кыргызстандыктарга ден соолук, узун өмүр, оорубагыла, Кыргызстанда тынччылык болсун. Алтынай. Сизге рахмат, любимый каналына рахмат. Кыргыз элим, сиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Мени бүгүнкү күнгө чейин колдогонуңуздарга кыргыз элим, мен сиздерди сүйөм. Рахмат. Сулуулук дүйнөнү сактайт деп бекеринен айтылбайт. Бүгүнкү биздин студиябызда Кыргызстандын эң сулуу айымдары Лазат Нуркожоева жана Алтынай Ботоярова келип бардык суроолорубузга жооп узатышты. Жана урматтуу телекөрүүчү, биз сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Алдыда любимый HD телеканалында гана кел чай ичели теледолбоору таңкы 8-ден 10-го чейин иштейт. Cinemax аттуу телеканалыбызда бизди албетте кайталуу түрүндө көрө аласыздар. Андан тышкары айта кетели, эгерде сиздер кандайдыр бир комментарийлер бар болсо, ой пикирлериңиздер бар болсо, же болбосо биздин сулуу айымдардан тышкары конок катары кимди көргүңүздөр келсе, 0508 400 100 номерине жазсаңыздар болот. Бардык сиздердин каалооңуздарды албетте кабыл алып, бардыгын окуп турабыз. 0508 400 100 номерине SMS же WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. Жана эскерте кетели, тилекке каршы биз сиздердин аудио форматыңыздарды билдирүүңүздөрдү жана чалууларды кабыл албайбыз. Ошол себептен бизге WhatsAppка жана SMS аркылуу жазсаңыздар болот. Андан тышкары албетте өз жакын адамыңызды эгерде кандайдыр бир майрам менен куттуктагыңыздар келсе дагы албетте эфир алкагында түз эфирде дал ушул эле номерге бизге жазсаңыздар болот. Эмесе сиздер менен 2 саат бою мен Сезим Имамадыева болду жана биздин конокторубуздар Алтынай Ботоярова жана Лазат Нуркожоева. Иш күнүңүздөр албетте жагымдуу болсун, күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.